Остановись, остановись, остановись! Остановись! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Стой, стой, стой! Остановись, остановись! Остановись, блин! Он отказывается показывать свое удостоверение, вот. Покажите удостоверение. Вы же при исполнении, покажите свое удостоверение. Удостоверение могу показать, но вы не имеете права. Я не буду снимать, давайте, показывайте, показывайте. Мы имеем право снимать. Какой закон нам? Теперь он говорит, что вот все собравшиеся тут на него напали. Вы представляете? А приказать свое удостоверение он отказался. Вот этот и вот этот. Вот нападал вот этот. Знаете, где же? Бишкектеги кайгылуучулар менен жаш кыздардын чыры. Бишкектеги Айтматов менен Түштүк магистралдын кесилишинде 28 майда күндүз милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери менен жаш кыздардын ортосунда чыр чыкты. Ыктыярчы кыздар Байыр Ококовдун дарыланысы үчүн каражат чогултуп жүрүшкөн. Милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча инспекторлар жол чырак иштебей калган жолдо автоунаалардын кыймылын жөнгө салуу үчүн барган. Кыздар айдоочуларга тоскоолдук жаратып жатышкан. Кайгылуучулар кыздардан жолдогу кыймылга тоскоолдук жаратпоону талап кылышкан. Бирок алар кайгылуучулардын талабына баш ийбей, кызматкерлерге колдо көтөрүшкөн деп айтылат милициянын кайгыл кызматынын маалыматында. Кыздар түшүнүк кат жазуу үчүн Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Кайгыл кызматы алардын ишин кайырчылык деп атап, тактоо иштери жүргүзүлө турганын билдирди. Бирок бул окуяга катышкан кыздардын бири милициянын кайгыл кызматынын маалыматы туура эмес экенин айтып чыкты. Алгач милиционер сөгүнө баштады. Дос кызым сөгүнбө деп суранганда анын колун толгоп жерге жыкты. Ал бизге кол салды. Биз кайыр сураган жокпуз, деди ал. Булак бара келди.